Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып, Ныяз Ашматов. Трамп Зеленскийге АКШнын тынчтык планына жооп берүүгө бир нече күн убакыт берди. Бул тууралуу Financial Times маалымат агенттиги кабарлады. Американын чабарманы Уитков менен Трамптын күйөө баласы Кушнер Рождество майрамына чейин жооп бер деп Зеленскийге кысым көрсөтүп жатканы айтылат. Кеп аймактарды алмашуу жана белгисиз болуп жаткан коопсуздук кепилдиги тууралуу болууда. Белгилүү болгондой, Зеленский алгач Вашингтондун сунушуна жооп берүү үчүн Европалык союздаштары менен кеңешүүгө убакыт керектигин айтты. Батыштагы бир атка минер Украина аймагын берүү талабы менен АКШнын талабынын ортосунда калганын билдирди. Анткени алар өз аймагын бере албайт, ошол эле учурда АКШнын сунушун да четке кага албай жатышат. Трамп Украинада президенттик шайлоо өткөрүүгө убакыт келип жеткенин билдирди. Ооба, көптөн бери шайлоо өтө элек. Иштер жакшы болбой жатат. Убакыт келип жетти деп ойлойм. Азыр шайлоо өткөрүүгө жакшы учур. Алар шайлоо өткөрбөш үчүн согушту шылтоо кылып жатышат. Бирок Украина эли тандоо жасаш керек. Балким анда Зеленский утуп чыгышы мүмкүн. Ким утаары билбейм. Бирок алар көптөн бери шайлоо өткөрө элек. Демократия тууралуу кеп кылып жатышат, бирок кандайдыр бир деңгээлде ал демократия эмес. Ага жооп кылып Владимир Зеленский АКШдан Украинада президенттик шайлоо өткөрүү үчүн коопсуздукту камсыздап берүүсүн сурады. Ошондо келерки 60-90 күндө Украина шайлоо өткөрүүгө даяр болот деп белгиледи Зеленский. Таиланд менен Камбоджа бири-бирин аткылоосунда антышууда. Бирок тараптар элдешүү келишимин бузду деп бири-бирин айыптап жатышат. Эскерте кетсек, 2 ай мурда АКШ президентинин ортомчулугу менен ук атышпоого макулдашышкан. Маалыматка караганда Таиланддын аскерлери Камбоджанын аймагына кирип барып, 2 калктуу пунктты ээлешти. Чегарадагы талаштуу аймактардан улам Таиланд менен Камбоджанын ортосунда июль айында аскердик кагылышуулар болгон. Бирок Трамп ортомчу 5 күндүк согуш токтогон эле. Ошондо тараптар уга атышпоого макулдашып, кийин октябрь айында элдешишкен. АКШ Кариб аралдарында аскерлерин көбөйтүү планынын алкагында Кариб портуна аскердик унаалары жана оор техникаларын түшүрүп жаткан видео тарады. Андан көптөгөн сандагы зооттолгон техникалары кемелерден түшүрүлүп жатканын көрүүгө болот. АКШ бир нече айдан бери Венесуэлага кысым көрсөтүп, алардын кемелерин бомбалап келген болчу. Политика телеканалына курган маегинде АКШнын президенти Дональд Трамп Венесуэлага кургактан басып кириши мүмкүндүгүн кыйытты. Ал Венесуэланын президентинен бир нече күнү гана калганын эскертти. Мындан сырткары Трамп баңгизатка каршы согуштун масштабы кеңейтилип, Мексика жана Колумбияга да сок курушу мүмкүндүгүн айтты. Трамп аны баңгизат аткезчилерине каршы согуш дегени менен, ал эл аралык мыйзамга каршы келерин айтышып, АКШда да, эл аралык коомчулукта да ага карата сын пикир күчөдү. Австралияда 19 жашка чейинки өспүрүмдөргө социалдык түйүндөргө кирүүгө тыюу салынды. Муну менен Австралия өспүрүмдөргө соц тармакка тыюу салган дүйнөдөгү биринчи өлкө болуп калды. Өкмөт мындай кадам менен жаштарды интернеттеги зыяндуу маалыматтардан коргоону көздөп жатканын билдирди. Жыйынтыгында өлкөдөгү миллиондогон өспүрүмдөрдүн аккаунту иштебей калды. Эрежени аткарбаган соц тармактарга айып пул салынаары маалым болду. Бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтомуна ошолор болду. Саламатта калыңыздар.